Öz elingdi, öz dilingdi, öz ata saltыңды үйрен, bil. Жана аны көздің қарегіндей аяр сақта, ал сенің өмірің, көрер күнің, içer суың. Арбаңыздар, біз өткен көрсөтуді құрылтай бойынша сөз қылғанбыз. Құрылтай бізге қаншалық керек. Құрылтай ушул аламдашуу орында кыргыздарды сактап калууга таяныч боло алабы деген темада сөз кылганбыз. Жыйынтыгында Адылбек Оңгоев аксакалдын Құрылтай боюнча бир сөз менен айтканда бүгүнкү заман менен журулушкан элдик курултай кандай болуш керек деген концепциясын кийинки көрсөтүүдө айтабыз деп сөз бердик эле. Бүгүн ошол көрсөтүүнү сиздердин назарыңыздарга сунуш кылганы турам. Бүгүнкү коногубуз жогоруда айтып кеткөндөй Адылбек Оңгоев, этнограф, тарых изилдөөчү. Адылбек аксакал, биз өткөн көрсөтүүдө ошол сиздин элдик курултайды, дегеле ата-бабалардан келе жаткан ошол курултай институту бүгүнкү заманда кандай болуш керек? Бүгүнкү күн менен журулушка бир концепциям бар дедиңиз эле. Мына шуну ушу көрүүчүлөргө айтып берсеңиз. Курултайды биз бүгүнкү күндө уже көрдүк. Ооба. Өзүнчө мамлекеттик институт катары пайдаланууга мүмкүн эмес экендиги көрүнүп турат. Көрүп эле калды да. Ооба. Ошон үчүн курултайдын ичинде биз өткөн берүүдө курултай жөнүндө кеңири токтолуп өзүбүздүн баабызды бергенбиз, илимий баабызды. Ошо курултайдын өзүндө калыптанган баалуулуктарды бүгүнкү заманбап цивилизациянын баалуулуктары менен экөөнү журулуштуруш керек. Ооба. Курултайды эч качан четке какпаш керек. Иштеп кетиш үчүн. Эч качан. Себеби ошол курултайдын ичинде биздин конце концов биздин өзүбүздүн мүнөзүбүз, улуттук иденттүүлүк, улуттук аң сезим ошол курултайда да. Ооба. Ошонун баардыгын бүгүнкү күндө пайдаланыш үчүн биз ушул бүгүнкү заманбап цивилизациянын баалуулуктарына журулуштурушубуз керек. Мына мен өзүмдүн алдыма ошондой милдетти коюп туруп, анан кийин изилдөөлөр эмнени көрсөттү? Ал жактан курултайдан эмне деген баалуулуктарды алабыз биз? Бүгүнкү күнгө кандай пайдаланабыз? Бүгүнкү күндөн кайсы баалуулуктарын алып калабыз? Кайсы баалуулуктарды биз киргизгенде өзүң айткан азыр ааламдашуу процессинин бизге алдыбызга таңуулай турган кыйынчылыктарын көтөрө алабызбы? Же көтөрө албай мамлекеттин бүтүндүгүнө доо кетирип алыш мүмкүнбү? Ошондо биздин алдыбызда жалпы өзүнүн бул менин мамлекетим деп мамлекет үчүн күйүп, мамлекет үчүн аракет кылганда, бүтүндүгүн сактап калуу үчүн аракет кылган ар бир атуул ойлонууга милдеттүү да муну. Себеби азыркы ааламдашуу процесси бул артка кайтпай турган процесс. Артка кайтпай турган процесс. Астыда сөзүңүзгө аралчы, астыда маалыматтык коом келатат. Бул ааламдашуу процессинин бизге таңуулай турган бир баалуулугу ушул маалымат доору кирип келди уже. Ооба. Кирип келди. Маалымат доору менен биз азыр пайдаланып жашап атабыз. Ооба. Эми ошондо азыркы ааламдашуу процессинин келип чыгышынын артка кайтпай турган закон ченемдүү өзүнүн процесстери бар. Бул эмне дегенди айткым келип атат? Бул сөзсүз аягына чыгат. Чыга турган процесс. Бул ааламдашуу процессинин аягына чыгуусу менен азыркы дүйнөнү башкарамын деген гегемонисттер кимиси
дүйнөнү башкарууга мүмкүнчүлүк алса, анда ал өзүн ошол дүйнөнү, мамлекеттерди, айрыкча бизге окшогон ресурсу, жаратылыш ресурстарга бай мамлекеттерди башкаруу үчүн өзүнүн жашоосунун эрежесин таңуулап баштайт бизге. Ошондо биз мына 100 жыл өтүп кеткен 100 жыл башка бир мамлекеттин сырттан бизге таңууланган эрежеси менен жашаган болсок, анан эми ааламдашуу процессинде бизге кимиси келип бизди башкарарын азыр болжолдоо айтуу кыйын. Анан дагы бир гегемон мамлекет келип туруп бизге өзүнүн эрежесин таңууласа, анда Арнольд Тойнбинин теориясы боюнча биз улут катары анда жок десебиз да. Ооба. Этнос катары гана калабыз да. Ооба. Мамлекетибиз болушу мүмкүн. А бирок улуттук иденттүүлүк деген түшүнүк бар да илимде. Арнольд Тойнби бул англиялык тарыхчы да. Англиялык тарыхчы, социолог. Философ. Анан кийин улуттук иденттүүлүк деген түшүнүк бар да. Бул кыргыздын калыптанган мүнөзү дегенди түшүндүрөт да. Анан биздин эгерде бирөө сырттан бизге өзүнүн жашоосунун эрежесин таңууласа, анда биздин мүнөзүбүз өзгөрөт, генетикалык кодубуз өзгөрөт, каада салтыбыз өзгөрөт, нарк населебиз өзгөрөт, башка жашоонун эрежеси менен жашаганда анда биз башка булут болуп калабыз да. Башка өзгөрүп кетишибиз мүмкүн. Өзгөрүп кетишибиз мүмкүн. Мамлекет сакталышы мүмкүн, а бирок биз өзгөрүп башка булут болуп калышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн биз эң алды менен ошол келе алдыбызда боло турган, биздин алдыбызга коюла турган талаптарга жооп бере ала тургандай даяр болушубуз керек. Бул менин жекече оюм. Өзүбүздүн мамлекеттик башкаруунун варианты болуш керек. Ошо даяр турушубуз керек. Даяр турушубуз керек. Биз мисалы үчүн 34 жыл мурда эгемендүүлүккө ээ болуп, өз алдынча мамлекет болуп бөлүнгөндөн кийин аргасыздан көнүп калган ошол 3 бутактуу бийликти алдык дагы чыгып кете бердик. Ооба. Эми менин жекече оюм, биз улут катары сакталып калыш үчүн, ошону менен бирге мамлекеттин бүтүндүгүн кармап калыш үчүн андай катага жол бербешибиз керек. Себеби баштан өттү да. Биз азыр дагы бир кошумчалап айта турган нерсе, мына 20-жылы Сорос институту диагноз времени деген темада социологиялык изилдөө жүргүздү. Ал изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча, бул көпчүлүк билимдүү адамдарга уже белгилүү, ошол диагноз времени деген изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча Сорос институту жүргүзгөн биз кыргыздар улут катары алдыдагы 50 жылдын ичинде жок боло турган элдердин катарына кирдик. Себеби алардын басым жасаганы мына азыркы жаштардын 70% өз тилинде сүйлөбөйт. Болжолду. 60-70% жалаң эле орус тилинде сүйлөйбүз. Өзүбүздүн тилди жеригендер дагы бар. Бешиктеги бала башка тилде сүйлөп атпайбы азыр? Англис тилинде, орус тилинде сүйлөп атат. Тили башка тилде чыгып атат да. Бул бир айрым. Экинчи, биз ушул Советтер Союзунун ыдырап жок болушу менен чоң 4 маданияттын кысымында калдык. Мисалы үчүн биздин өзүнүн тууганчылыгын, мамилесин сунуштап бир бололу деп, бул жаман ой эмес. Түрк туугандарыбыз өзүнүн маданияты менен бизге кирди. Өзүнүн экономикасы менен Кытай Эл Республикасы өзүнүн маданияты менен кирди. Орус бир туугандар менен болсо биз эч качан кол үзгөн эмеспиз. Алардын маданияты мурункудай эле
тамырлашып терең орын алып атат, калыптанып атат. Андан кейін улуу тил, дүйнөлүк тил деп англис тили кирип атат бизге. Мына 4 чоң маданият, тил менен кошо маданият келет да. Ооба. Жашоонун эрежеси келет да. А мында ушунун баардыгын жанагы диагноз времени деген изилдөөдө илимпоздор ушул азыркы мен айткан факторлорду келтирип, анан кийин жыйынтык чыгарып атышат. Ошондо бизди ошондой коркунучтан бай болушубуз мүмкүн. Күчтүү мамлекет болушубуз мүмкүн. Бирок улут катары кумтөрдөн оны болсо да сактап кала албайт бизди. Бизди сактап кала турган бир гана жол бар. Улуу ата бабалар бизге көрсөткөн жолго кайра түшүшүбүз керек. Өз элиңди, өз тилиңди, өз ата салтыңды үйрөн, бил. Жана аны көздүн карегиндей аяр сакта. Ал сенин өмүрүң, көрөр күнүң, ичер сууң. Биздин улуу жолубуз бар да. Эче миңдеген жылдарды карыткан, кылымдарды карыткан кыргыздын өзүнүн улуу жолу бар. Ошол жолго түшүп, анан кийин ал жолдон биздин ата бабалар мурас катары калтырган жашоонун баалуулуктарын азыркы заманбап цивилизациянын 3 бутактуу бийликтин баалуулуктары менен журулуштуруш керек. Мына ошол максатта мен жазып даярдаган концепция бар, бул башталышы, бул дагы толуктоолорду, кошумча иштерди талап кылат. Бул мен өзүбүздүн жанагы улуттук идентиликтүү, табиятыбызды, кыргыздын мүнөзүн эске алып, мамлекеттик башкаруунун жаңы модели деп теманы коюп туруп, мамлекетти башкаруучу орган, башка орган. Бул улуттук кеңеш деп мен жазып атам. Улуттук кеңеш. Бул биздин өзүбүздүн табиятыбызга туура келет. Себеби бардык маселени биз эч качан жалгыз чечкен эмеспиз. Керек болсо өлүм жазасын дагы бир хан чечкен эмес. Жалпы эл чечкен. Улуттук кеңеш бул мамлекетти башкаруунун жогорку органы болуп эсептелет. Улуттук кеңеш 21 курамы 21 адамдан турат. Мен түзгөн концепция боюнча. Ошондо бизде 7 область бар да. 7 областтан, ар бир областтан 3 кишиден алганыбызда 21 болот. Шайлоо жолу менен 21 адам болот. Ошол 21 адам улуттук кеңештин курамы түзөт. Биринчи тандоо, андан кийин шайлоо болот да? Шайлоо дагы кирет. Экинчи этапта. Экинчи этапта керек. Бирок биринчи биздин улуу ата бабалардан калган тандоо системасын жасашыбыз керек биз. Тандоо системасын жасалып алып, ошол тандоодон өткөн адамдарды анан шайлоого элге коюшубуз керек. Ошолордун арасынан анан шайлайт. Бул мындай системада кетет да. 21 адам болот дедикпи? Ошол 21дин ичинен бирөө өзлөрүн ошол улуттук кеңештин төрагасы кылып шайлап алышат, өзлөрү. Ошондо мында белгилеп кете турган бир нерсе да, ошол улуттук кеңештин мүчөлөрү бизге улуу ата бабалар калтырган хандыктардын, каганаттардын урпактары катары жалпы эл тарабынан таанылыш керек. Таанылган адамдар болуш керек. Таанылгандыгы жөнүндө конституцияга жазылыш керек. Себеби биздин ошол 19 кылымга созулган мамлекеттин түптөлүшү бул, уландысы. Ошолдо могул жерде белгилүү түрколог Лев Гумилев деген мынакей моореке китеп жазылуу, бул эреже. Бул кишинин мындай деп айтканы бар да. Ошондо Лев Гумилев мындай деп атат да. Талкаланган, жок болуп кеткен көчмөндөрдүн мамлекетинин ордунда дейт. Кайра келечектеги
боло турган мамлекеттин философиясы жаралат деп атат. Келечектеги мамлекеттин философиясы. То есть ал киши айтып атат, көчмөндөрдүн башынан мындай нерсе көп өткөн, бирок эч качан мамлекеттүүлүгүн булар жоготкон эмес. Жоголгон мамлекеттин ордуна кайрадан мамлекет түптөгөн эл деп атат да. Күчтүү эл гана мамлекет түптөй алат да. Акылдуу эл мамлекет түптөй алат да. Мамлекет түптөй албаган миллиондогон, 50, 100 миллиондогон адамдар жүрбөйбү. Мамлекет түптөгөндү түшүнбөгөндөр. Мүмкүнчүлүгү жоктор. Ошондо биз болсо биздин ата бабалар эч качан мамлекеттүүлүгүн жоготпой, кандай талкаланып, таш талканып чыккан жерден кайра мамлекет түптөп кеткен элбиз да. Ооба. Бүгүнкү учурду дагы биз ошондой кылып киргизсек болот. Себеби 30 жылдын ичинде эгемендүүлүктү сактап калуунун ордуна ошону жок кыла турган аракеттер күчтүү болгон. Аны жашырбай айтышыбыз керек. Анан мына азыркы элдик бийлик деп мен баса белгилеп айткым келет. Элдик бийлик ошол мамлекеттин бүтүндүгүнө коркунуч жараткан факторлордун бардыгын тазалоонун аракетинде болот. Бул аракетти биз ошол Лев Гумилев айткандай жаңыдан жаралган философия катары карашыбыз керек. Мана бүгүнкү күндөгү биздин 91-жылы эгемендүүлүккө ээ болгонубуз андан бери өнүгүү жолуна түшө албай, эмел айтып өтпөдүкпү, биз себептерин. Азыркы келген элдик бийликтин аракети менен ошол мамлекеттин бүтүндүгүнө коркунуч жараткан бүт факторлордун бардыгы тазаланып, кайрадан жанагы Лев Гумилев айткандай возрождение кетип атат да. Кайрадан жаралуу кетип атат да. Ошондо биз конституцияга жазышыбыз керек. Ошол 19 кылымга созулган мамлекеттин кайра түптөлүшү деп гана жазышыбыз керек. Ошондо биз дүйнөлүк коомчулукка ошол 19-20 кылымдан бери мамлекети бар байыркы эл катары таанылабыз. Эми мындан ары карай уланталы улуттук кеңеш дедик, Анын төрагасы шайланды. Эми Тандалды. улуттук кеңештин мүчөсүнө коюла турган талаптар. Кандай адам улуттук кеңештин мүчөсү боло алат? Ал сөзсүз талап коюлуш керек. Ооба. Көчөдөн, базардан байпак саткан бирөө келбеш керек да. Тандоо деген ошол да. Ошондо жаш курагы 61 жаштан кем болбош керек. Себеби Америкадагы азыркы белгилүү институттар изилдөө жүргүздү. Жакында эле ал изилдөө жарыяланды. Адамдын акыл эсинин толук өсүп жетилип, продуктивный возраст бул 60-тан 80 жашка чейинки экен. Ден соолугуна байланыштуу. Ошондо бул жаңы изилдөө, ошондон улам мен бул Кытайда да ушундай, Кытай Республикасында булар 61 жашка чыкмайынча биринчи секретарды шайлабайт. Булардын мамлекетинде улуттук кеңеш бар. Булар биздин ата-бабалардын эрежесин алып ошону менен жашап келатат. Биз 61 жашка чыкканда коолап жиберип атпайбызбы? 61 жаштан 80 жашка чейин адамдын продуктивный возраст болуп, акыл иштей турган возраст экен да, акыл иштей турган. Мындай логика менен алганда деле биологический процесс өсүү токтойт. Физикалык күчтөн тайып баштайсың. Ошондо аргасыз маселени чечиш үчүн мээ өзүнөн өзү иштеп баштайт экен да. Эгер мээси бар адамдыкы. Иштеп баштайт экен. Ага чейин турмуштук тажрыйбада туттайт. Ага чейин күчкө салат экен да эркек. Күч барда күчкө салат экен да. Акылга муктаж болбойт экен. Күчтөн кайткандан кийин акылга муктаж. Аргасыздан акылга муктаж болот. Мээни иштетип баштайт экен да. Бул өзү биологический процесс. Муну окумуштуулар изилдеп далилдеди. Эми 61 жаштан кем болбош керек. Анан ден соолугу канагаттандырарлык деген талап коюлат. Ден соолугу при этом 61, анан ден соолугу канагаттандырарлык деген сөзсүз
талап коюлат. Эми ошондо жогорку билимдүү 61 жашка чыкканга чейин мамлекеттик кызматтарда иштеген, 20 жылдан кем эмес иштеген, турмуштук тажрыйбаны топтогон, өзүнүн улуттук тарыхын, каада салттын, нарк населин, жашоонун эрежелерин жакшы түшүнгөн, андан кийин коомдогу болуп аткан саясий процесстерге анализ бергенди билген адам болуш керек. Заманы менен кошо жашаган, Заманы менен кошо жашаган. артта калбаган. Мына ошондой гана сапатка ээ адамдар тандоо жолу менен улуттук кеңештин мүчөсү боло алат. Тандалып, анан шайланат. Шайланат. Эми булардын ыйгарым укугу. Ошондо булар тандоо жолу менен улуттук кадрларды элдин арасынан тандоо жолу менен кадрлардын базасын түзөт. Тандоо ошолордун арасынан жүрөт. Базасын түзөт да, бул Советтер Союзунун учурунда иштеген болчу. Көчөдөн жөн эле случайно адам эч качан бийликке келген эмес. Биздин ата бабалардагы, мен мурунку передачада айтып өттүм, берүүдө тандоо жолу менен бийликти только билермандарга берген деп. Бул жерде дагы как раз ошол тандоо жолу менен бийликти билермандарга, бул курултайдын өзүнүн системасында бар, курултайдын баалуулуктары мына ушул жерден кирип атат. Андан кийинки ыйгарым укугу ошол тандоо жолу менен мамлекеттин аткаруу бийлигинин башчысына, то есть президентти ошол тандоо жолу менен тандап алып 7 жылдык мөөнөткө бекитет. Улуттук кеңеш бекитет. Президентти. Ошол президент, тандоодон өткөн президент, аткаруу бийлигинин башчысы болот. Президентти бул аткаруу бийлигинин башчысы кылып, бул негизги фигура. Бүтүн ошол улуттук мамлекеттеги бийликтин бардыгы, мамлекеттик институттардын бардыгы ошол президенттин курамында, президенттин башкаруусу менен ишин алып барат. Бүт мамлекеттик институттардын бардыгы. Андан кийин ошол улуттук кеңеш коргоо министрин, жана эсептөө палатасынын төрагасын, тышкы иштер министрин, мамлекеттик госсекретарды, катчыны, мамлекеттик катчыны, мына ошону улуттук кеңеш бекитет. Бирок бул эмне деген сөз? Бул президент аларга үстөмдүк кыла албайт деген сөз. Улуттук кеңешке түздөн түз баш ийет. Алар бекитсе, алар баш ийет. Алар гана кызматтан ала алат. Моореки улуттук УКМК, улуттук комитеттин төрагасы деп атпайбызбы? Коопсуздук комитет, МВД, сот, прокуратура, бул ошол калган институттардын бардыгы, Министерство финансов, жана Министерство медицина бардыгы келип туруп ошол президенттин жетекчилиги менен ишин алып барат. Андан ары карай. Эмне үчүн УКМКнын реформасын мен ошондой сунуш кылып атам да, себеби УКМКга ички тышкы разведка менен гана мамлекеттин коопсуздугун сактай турган милдетти жүктөш керек. Чарба анан саясий иштерге УКМКны аралаштырбаш керек. Себеби мындай коркунуч бар да. Бүгүнкү күндө конституция боюнча бүт бийликтин бардыгы УКМКнын колуна топтолгон. Себеби кырдаалга жараша эки дос ошондой кылып чечип атат. Кудай сактасын.
ошол конституция ошол боюнча калып эле анан кийин жанагы дагы бир башка бирөөлөр келип УКМКнын төрагасы болуп калса, Ал кандай киши болот? кандай киши болот белгисиз, достор келеби же жөн киши келеби, анда бийлик тең салмактуулугун жоготот. Жоготот. Бул кийинки коркунучтар үчүн, Кийинки коркунучтар үчүн. Коопсуздук үчүн. Коопсуздук үчүн. Ошондо ошол УКМКдагы бүт бардыгы күч түзүмдөрүнүн бардыгы коргоо министринин кол алдына келиш керек. Коргоо министр де өзү эле айтып турат да. Бардыгынан коргой турган министр. Бүт бардыгы күч структуралардын бардыгы жаман айтпай жакшы жок, в случае чего ошол министр оборона координировать этиш керек бардыгын. Ошол жооп бериш керек бардыгына. УКМКны да ал тейлейт, Национальный гвардиясын да ал тейлейт, МВДсындагы ар бирөөнүн өзүнүн ишинин спецификасына жараша координировать эте турган бул коргоо министри болот. Андан ары карай сот бийлигинин реформасы. Эмне деген акчалар сарпталып атат азыр. Эмне деген мамлекеттеги институттар түзүлүп атат. Биринде соттандоо комиссиясы, анан баланбастан деп булардын өз ара ичиндеги институттар эле көп болуп кетти да. А бирок эч кандай жыйынтык жок. Коррупция токтогон жери жок, аны ачык айтышыбыз керек. Президент өзү да айтып атат. Ал мындай жол менен гана токтойт. Бир эле жөнөкөй жол менен. Кандай жол менен? Сот системасына мамлекеттик институт катары статус бербеш керек. Бул бир. Экинчи, ар бир сот өзүнүн жашаган жеринде, райондук сот райондон, шаардык сот шаардан, областтык сот областтан, республикалык сот республикадан өзүнүн жашаган жериндеги элдин шайлоосу менен бекитилиш керек, тандалыш керек. Элдин. Ошондо анга, ошол сотко, шайлоодон өткөн сотко элдик сот деген статус берилет. Элдик сот. Ошол соттун айлык маянасы республикалык бюджеттен каралбайт. Себеби акча төлөгөн жерге көз каранды болуп калат да. Ошол өзү шайлаган местный органдын бюджетинде каралат. Өзү шайлаган. Андан кийин, эгерде ошол сот бир эле жылдын ичинде жыл сайын отчет берет, жогорку сотко эмес, өзү шайлаган элдин алдында отчет берет. Бир жылда бир жолу. Эгерде бир эле жылдын ичинде бир эле туура эмес чечим кабыл алса, себеби бир чечимдин артында да адамдардын тагдыры турат да. Ооба. Көз жаш турат да. Азап турат да. Канчалагандар күнөөсү жок соттолуп кетип атат. Бир эле жолу, бир эле чечим кабыл алса, анда отчетто ошол өзү жашаган, өзү шайланган округтан ошол соттун ишмердигине баа бере турган комиссия бар, түзүлөт. Элдин ичинде эмне деген юристтер, соттор, прокурорлор бар да иштеп кеткен. Ошолордон комиссия түзүлөт дагы, эгер бир эле жолу туура эмес чечим кабыл алса, ошол сот шайлоо жолу менен кызматтан бошойт. Бир эле чечим кабыл алса. А бизде жума сайын бир туура эмес чечим кабыл алып атпайбы. Ошондо ушул механизмди киргизүү менен сот системасындагы коррупцияны кам буугандай токтотсо болот. Сот ойлонот туура эмес чечим кабыл алуудан мурда. Туура эмес. Мен эгерде азыр туура эмес чечим кабыл алсам эле бүттү, кызматтан кетемин дейт. А кеткиси келбейт да, иштегиси келет да. Ошон үчүн законду бузган чечимди кабыл албайт. Взятка албайт, коррупцияга барбайт. Мына жөнөкөй гана жол. Толук элдин көзөмөлүндө болот. Артыкчылыгы мына так ушул жерде турат да. Эми жогорку кеңештин абалы кандай болот? Жогорку кеңеш деп айтылбайт. Бул жогорку кеңеш жанагы орус тилинде эле Верховный Совет дегенде которушу болуп атат да. Жогорку кеңеш. Улуттук курултай кеңеш болуп эсептелет.
аталышы. Курултай кеңеши болуп эсептелет. Эми жанагы парламент боюнча калат. Бул заманбап цивилизациянын аталыштары да калсын. Себеби бизден кийинки муундар парламент эмне экенин түшүнбөй калат да. Парламент өзүнчө калабы? Азыркы жогорку кеңеш. Парламент азыркы жогорку кеңеш парламент 2 палатадан турат. Курултай палатасы, анан мыйзам чыгаруу палатасы. Мурункудай Эле калат. Мыйзам чыгаруу палатасына менин сунуш да бул өлкө. Сунушум 50 гана депутат жетишет деп эсептейм мен. 50 депутат. Ошол 50 депутатка өзгөчө иммунитет берилбейт. Өзгөчө статус берилбейт. Жөнөкөй гана депутат болуп эсептелет. Өзгөчө ыйгарым укук болбойт аларда. Андан кийин 50 депутат болуш үчүн, боломун деген депутат, адегенде келип улуттук кеңешке арыз менен кайрылып, мына мен депутат болгум келет, дараметим жетет, билимим бар, турмуштук тажрыйбам бар деп арызын жазып туруп, улуттук кеңештин тандоосунан өтөт. Депутат боло турган ошол мыйзам чыгаруу палатасына депутат боло турган жарандын юридикалык образование болуш керек. 15-20 жылдан кем эмес ошол прокуратурада, сотто, адвокатурада иштеген эмгек стажысы болуш керек. Моралдык жактан туруктуу, үй бүлөлүү, өзүнүн жашаган коомунда авторитети бар адам болуш керек. Өзүнүн улуттук каада салтын, тарыхын, маданиятын абдан жакшы билген адам болуу тийиш. Мына ушул талаптар коюлат. Депутат боло турган. Азыркыдай базардан келип эле, акча топтоп келип эле депутат боло турган доор бүттү. Ошон үчүн бийликтин бутактары өтө начар болуп аткандыгы ошондон калды да. Эгерде биз ушул механизмди киргизе турган болсок, анда бийликти башкарууга даана жөндөмдүү адамдар келет да, билимдүү жөндөмдүү адамдар келет. Ошол улуттук кеңештин тандоосунан өткөндөн кийин ал жактан багыттама алат, направление алып келип, анан кийин жанагы Центр избиркомго келип туруп, анан кийин шайлоого катыша турган укугун алат. Улуттук кеңештен өткөндөн кийин анан кийин шайлоого барат. Мынакей, шайлоосу да бар бул жерде, тандоосу да бар. То заманбап цивилизациядагы иштеп атат. Биздин курултайдан, ата бабадан калган эреже дагы ишке кирип атат. Эми Курултай палатасына келели. Курултай палатасы, менин сунушум, курултай системасы менен тандоо жолу менен өтөт дагы, аларга дагы ошол мыйзам чыгаруу палатасына келемин деген депутаттар да эле талап коюлат, кандай адам курултай палатасына делегат боло алат. Депутат деп айтылбайт булар. Алар улуттук кеңештин тандоосунан өткөндөн кийин анан өзүнүн округундагы шайлоого барып, шайлоодон өтөт. Алар дагы жанагындай эле болот турбайбы? Жанагындай эле талап коюлат. Мыйзам чыгаруу палатасына келгенде эле коюлган талапта эле ошол курултай палатасына келе турган адамдар дагы, айрыкча курултай палатасына келе тургандар чарба ишинде, жетекчилик иште 15-20 жыл иштеген стажсы бар, жогорку билимдүү, чарбалык оош кыйыш маселелерди чече турган практикасы бар, жашоодон тажрыйба жыйнаган, практикасы күчтүү адамдарды гана тандап туруп, анан шайлоого жиберет. Бул эми эл өкүлдөр палатасы сыяктуу болуп атат да, э? Эл өкүлдөр палатасы аталышы эле башка. Аталышы башка. Бирок курултай системасы көзөмөл органы болот деп биз айтып атпайбызбы? Ошол курултай палатасы аркылуу бүт бийликтин баары көзөмөлгө алынат. Аны мен кийин дагы айтып өтөмүн. Ошондо
Курултай палатасы 250 адамдан турса туура болот деп эсептейм. Менин сунушум эми азыр мына 1000 ашык киши курултайга былтыр келди. Анын каражаты, тамак ашы, жол киреси мамлекеттик бюджеттен кетип атат. А курултай палатасына депутат деген статус берилбейт. Делегат деген гана статус берилет. Өкүл. Ал республикалык бюджеттен каржыланбайт. Өзү кайсы округтан шайланса, ал ошол делегаттын айлык маянасы ошол округтан бюджетинде каралат. Ошондо ал республикадагы бийликтерге жанагы көзөмөл орноткон атпайбы? Эч кимге көз каранды эмес, эч кимге баш ийбейт. Кнопканы бас дегенди укпайт ал. Өзүнүн округундагы проблема үчүн гана ал күрөшөт. Өзүнүн округундагы аны шайлаган кимдер эл келип туруп наказ берет, сен могуреки ишти бардыгында аткаргын. Ал келет дагы көкүрөгүн койгулайбы, башын койгулайбы, үстөл менен башын урабы, келет дагы ошол өзүнүн округундагы алган тапсырманы аткаруу үстүндө иштейт. Бул логикага жакын. Бул эми кайсы учурларда келип турат эми жыйынга? Жылына 2 жолу келет. Жылына 2 жолу келет дагы. Мыйзам чыгаруу палатасы менен биргелешип, ошол республикалык бюджетти кабыл алат, бекитет же кабыл албайт. Мыйзам чыгаруу палатасы менен биргелешип, ошол мамлекеттик институттардын бардыгынан отчетун алат, жылына 2 жолу. Же албайт. Ишине баа берет. Андан кийин алар өзлөрүнүн чыгарган баасын улуттук кеңешке берет. Маселени улуттук кеңеш чечет. Демек улуттук кеңешке карайт турбайбы? Мыйзам чыгаруу да палатасы, мыйзам чыгаруу палатасы дагы, курултай палатасы дагы улуттук кеңешке баш ийет. Баш ийет. Ошондо карачы. Бардык мамлекеттик институттардын бардыгынан жанагы 4-өнөн башка бардыгынан ошол мыйзам чыгаруу палатасы менен курултай палатасы биргелешип туруп, бүт мамлекеттик институттардын отчетун алат. Же албайт, жаратпайт. Эми бул механизмди киргизүү менен бирге бийлик толугу менен бардык деңгээлдеги бийлик элдин көзөмөлүнө алынат дегенди түшүндүрөт. Элдин көзөмөлүнө алынат деген. Курултай системасы көзөмөл функциясын аткарылат деген сөз. Ошондо баягы жыл сайын 1000ден 1,5 миңден курултайчылардын баарын чогултуп алып, финансы каражаты финансировать эткен акча эконом болот. Бир курултай палатасындагы делегаттарга унаа берилбейт, служебный. Квартира берилбейт. Бардыгын ошол местный бюджет өзү финансировать этет. Айлык гана төлөнөт. Айлык гана төлөнөт. Местный ошол командировкасындагы ошол местный бюджет төлөп берет. Эч кимге зависимый эмес. Ишин эч кимге көз каранды эмес, толук кандуу жүргүзө алат. Бул каржылоо маселесинде да үнөм болот турбайбы? Аябага эбегейсиз ордо. Аксакал, эми жыйынтыктайлы. Ошондо сиздин концепцияңыздын өзөгү кандай? Өзөгү мында. Биздин ушул мен даярдаган концепциянын алкагында ушул мамлекетти башкаруунун ушул эрежесин өтө турган болсок, келечекте өтө турган болсок, анда бийлик толук элдин көзөмөлүндө болот. Бийлик толук элдин көзөмөлүндө болот. Элдин үстүндө бир гана Кудай калат. Элдин үстүнөн караган. Ошондо элдин көзөмөлүнө өткөндөн кийин бийликтин бардык бутагы элдин алдында подотчетный болот.
бийлик эч качан элдин үстүнөн үстөмдүк жүргүзө албайт. Эл наоборот бийликтин үстүнөн үстөмдүк кылат. Демек, ошондо Ошондо өзөктүү жери. Ошондо биздин коомдо дүнүйө жүзүнөн бардыгынан айырмаланып, абсолюттук демократиянын принциптери иштей баштайт. Бул бир өзөктүү жер ушул. Экинчи, азыр биздин конституцияда жазылып турат. Бийликтин бутагы, анан мамлекеттин ээси бул кыргыз эли деп атат. Ошондо как раз ушул жазууга мен сунуштап аткан концепцияга өтө турган болсок, ошондо действительно мамлекеттин ээси эл болот. Мамлекеттин жанагы ээси эл, анан кийин бийликтин ээси эл болот. Сөзүнө төп келип атат как раз. Мына өзөктүү жери ушул. Биз бүгүн көрсөтүүбүздө мамлекетти башкаруунун жаңы модели жөнүндө сөз кылдык. Анда негизинен баягы курултай институту киргендиги жөнүндө кенен айттык. Ушуну менен көрсөтүүбүздүн соңуна чыгабыз. Көрүшкөнчө аман бололу. Өз элиңди, өз тилиңди, өз ата салтыңды үйрөн, бил. Жана аны көздүн карегиндей аяр сакта. Ал сенин өмүрүң, көрөр күнүң, ичер сууң.